Шоу-бизнес өкүлдөрү Андрей Малаховдун кыргыз элинен кечирим сурашын талап кылат. Россиянын Андрей Малахов прямой эфир телеберүүсүн алып баруучусу Андрей Малаховго каршы акцияга шоу-бизнес жылдыздары дагы кошулду. Белгилей кетсек, Россия 1 каналында көрсөтүлгөн берүүдө миллиардер Александр Марговдун уулу каза болгон жол кырсыгы талкууланды. Жол кырсыгында мотоцикл менен такси кагышып, мотоциклдин айдоочусу көз жумган. Андрей Малахов анда таксисттин кыргызстандык айдоочусун адам өлтүрүүгө күнөөлөгөн. Алып баруучунун пикиринде $10 айлык акы алып, чатырда үй бүлөсү менен чогуу күн кечирип жүргөн кыргызстандыктар $100,000 үчүн баарына даяр. Андрей Малаховдун Instagram баракчасындагы акыркы 3 күндөгү сүрөттөрүнүн астына 14,000ден 25,000ге чейин комментарийлер жазылды. Ага чейин Малахов 2-3 миң гана комментарий топтой алчу. Кыргызстандыктар Андрей Малахов адашканын, аны улутчул, шовинист атап кечирим суроо талабын жазып калтырышууда. Малаховго каршы акция шоу-бизнес жылдыздары дагы кошулушту. Тамада Санжар Мыкыев Кыргызстан Россиянын элчилигинен, Тинден жана эл аралык деңгээлдеги юристтерден көмөк сурайт. Айтылган сөз атылган ок дегендей бул каттуу сүйлөп салыптыр. Бир туугандар келгиле, биригели. Юристтер элчилик менен иштешкендер жардам бергиле. Кеңеш күтөбүз дейт Маалымат булагы, маалымат чекиткейжи. Бокко жарабагандар 80-100 миң пенсия алышат экен. Алар кимдер? Жогорку кеңештин жыйынында бүгүн кызыктуу бир маалымат угулду. Эми аны маалымат деп деле атайын таркатышпады. Баягыда эле өкмөттүн оозунан суруп алышты эл өкүлдөрү. Көрсө өлкөдө 80-100 миң сомдон пенсия алган пенсионерлер бар экен. Биз ойлогондой бирөө же экөө дагы эмес экен. Муну Соцфонддун төрагасы Медер Исраилов Айсулуу Мамашеванын суроосуна жооп берип жатып тастыктады. Алардын персоналдуу пенсионерлер деп дагы атап алышат экен. Бирок аткаминерлер алардын сындарын атоодон баш тартты. Эми алар кайсыл жеп жутарлар экенин бардыгы эле билет. Баягы эле экспекстериң, сотторуң, солдатыңан көп генералдарың бокко жарабаган өлкөгө зыянын башка кымындай пайдасы жоктор да. Эми айына 2 миң сом пенсия алып жаткан пенсионер ушул сумманы укса эмне болот? Кичине бет деле болуш керек да, урматтуу эл душмандары. Маалымат булагы чындык чекиткейжи. Абылгазиев элди коркутканы үчүн Соцфонддун төрагасы иштен кетиши керек. Социалдык фонддун төрагасы Медер Исраилов 2020-жылы январь-февраль айларында пенсия кеч төлөнүшү мүмкүн экенин айткан. Ага өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев каттуу эскертүү берди. Өкмөттүн бүгүнкү отурумунда премьер Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүн элге туура маалымат жеткирүүгө чакырды. Белгилей кетсек, 26 сентябрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда аталган мекеменин башчысы Медер Исраилов камсыздандыруу төлөмдөрүнүн чогулушу быйыл 8 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард сомго кем болуп жатканын айткан болчу. Депутат Дастан Бекешев 2018-жылы Соцфонддун бюджети боюнча көйгөйдүн бар жогуна кызыккан. Исраилов эч маселе жок экенин, бирок быйыл бекитилген сумма чогулбой калуу коркунучу бар экенин айткан. Биз быйыл 1 январда тарта салык кызматына камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу функциясын өткөрүп бергенбиз. 8 айдын жыйынтыгы боюнча азыр 1 миллиард сом чогулбай жатат. Бул жерде коркунуч бар. Бирок салык кызматынын төрагасы жыл аягына чейин бекитилген бюджетти толук чогултуп берем деп жатат. Эгер чогултуп берсе коркунуч болбойт. Ушул темп менен чогулула турган болсо маселе жаралышы мүмкүн, деди Исраилов. Ал эми депутат Марлен Маматалиев салык кызматы камсыздандыруу төлөмдөрүн чогулта албай жатса, анын кедергеси пенсия төлөөгө тиер тийбесин сураган. Исраилов эгер жагдай өзгөрбөсө 2020-жылдын алгачкы 2 жайында пенсия кеч төлөнүп калышы мүмкүн экенин билдирген. Өкмөттүн отурумунда Мухаммедкалый Абылгазиев Соцфонддун жетекчиси жогорку кеңеште берген маалыматтарын сынга алды. Социалдык фонддун төрагасы 2020-жылдын башында пенсия төлөнбөй калуу коркунучу бар деп жатат. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес. Эгер жетпей жатса айткыла, биз беребиз. Биз азыр социалдык маселелерге бардык каражатты жумшайбыз. Социалдык маселелер боюнча сөздү айтканда этият бололу. Пособие, пенсия, айлык, социалдык төлөмдөр убагында мыйзамда каралган учурда берилет. Маалымат булагы, маалымат чекиткейжи.